19 ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Новосибирск облусунда мигранттарга бала бакчада иштөөгө тыюу салынат. 2025-жылдан тарта Орусиянын Новосибирск облусунда мигранттарга патенттин негизинде мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде иштөөгө тыюу салынат. Маалыматка ылайык, тиешелүү токтомго облус губернатору Андрей Травников ноябрдын башында кол койгон. Анда мындай чара ишке орноштурууда орус жарандарына артыкчылык берүү жана ички миграцияны стимулдаштыруу максатында көрүлүп жатканы айтылат. Документке ылайык, кийинки жылдын 1-мартына чейин чарбалык субъектилер чет өлкөлүк жумушчулардын санын токтомдогу жана Орусиянын эмгек мыйзамдарындагы талаптарга тууралашы керек болот. Буга чейин Новосибирск облусунун бийлиги такси жана тамеки менен суусундукту чекене сатуу иштерине мигранттарды жалоого тыюу салган. Документке ылайык, бул тыюу 2024-жылы күчүндө болот. Анда мындай чечим башка максаттар менен катар эле улуттук коопсуздукту камсыздоолоо үчүн да кабыл алынганы айтылат. Ноябрдын башында Кыргызстан ички иштер министрлиги Орусияда иштеп жүргөн кыргыз жарандарын бул өлкөдөгү миграциялык мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөр менен жакшылап таанышууга чакырган. Мекеме мигранттар укуктук жардам алуу үчүн тиешелүү органдарга өз убагында кайрылса жакшы болорун белгилеген. Бул үчүн Орусиянын бир нече аймагында, анын ичинде Новосибирск шаарында Кыргызстан ИИМинин өкүлдөрү ачылган. Ноокаттагы милиция кызматкери жетекчиси куугунтуктап жатканын айтты. Оштун Ноокат районундагы Көкжар аймактык милиция бөлүмүнүн башчысы Тимур Абдисаттар уулу бийликтегилерге кайрылуу жасап, райондук милициянын жетекчиси Талгат Өскөналиевдин үстүнөн арызданды. Ал Өскөналиев иштен кетүүнү талап кылып, куугунтуктап жатканын айтты. Ошондой эле жетекчисин бир нече мыйзамсыз ишке айыптап, ага чара көрүүнү өтүндү. Келгенден баштап бардык кызматкерлерге налог салат, мага да салат. Ошондон бери мажбурлап кызмат кылдырып жүрөт. Аны кылбай калганым ага кызматтан кет, болбосо иш козготконго чейин барам деп ачык эле коркутуп баштады. Бул Ноокаттагы бир-эки кылмышкерлерге кошулуп дос болуп алган деп айыптады ал. Ал арада Азаттык Өскөналиевдин үстүнөн Ноокаттагы аймактык бөлүмүнүн дагы 10дон ашык кызматкери даттанып, аны менен иштеше албай турганын айтышканын жазды. Ал эми райондук милициясынын башчысы Талгат Өскөналиев айтылган дооматтарды четке каккан. Ал кул алдындагы кызматкери ага тартиптик жаза бергени үчүн таарынычтан улам кайрылуу жасаган деген пикирде. Азыркы тапта Абдисаттар уулунун кайрылуусун Ош облустук милициясы териштирип жатат. Мекемеден териштирүүдөн соң кошумча маалымат берүүнү убадылашты. 9 жаштагы кызды зордуктоого айыпталгандардын акыл эси жайында деп табылып, иш сотко өттү. Эки киши тарабынан сексуалдык зомбулукка кабылган 9 жаштагы кыздын иши Ысык көл облусунун Жети Өгүз райондук сотуна өттү. Адвокат Индира Саутова клубко өткөн жумада экинчи жолу психологиялык психиатриялык экспертиза өткөрүлүп, айыпталуучулардын акыл эси жайында деген корутунду чыгарылганын билдирди. Алгачкы экспертиза эки айыпталуучунун тең акыл эси жайында эмес деген корутунду чыгарган. Мен дагы бир экспертиза өткөрүү боюнча өтүнүч келтиргем. Анткени кыздын апасынын айтымында айыпталуучулар насыя алып окуп жүрүшкөн, бири мектепти аяктаган, деди ал. Саутованын айтымында экинчи экспертиза айыпталуучулар кылмыш кылып жатканын жана бул үчүн кылмыш жоопкерчилиги бар экенин түшүнгөнүн көрсөтүүдө. Ал биринчи экспертизанын корутундусу алардын психиатриялык каттоодо турганына негизделип чыгарылганын кошумчалады. Буга чейин кыздын апасы акыйкатчы Жамиля Жаманбаевага айыпталуучулар кызын бир нече жолу зордуктаганын билдирген. Анын айтымында сексуалдык зомбулук 2021-жылдын декабрынан кыз 6 жаш кезинен бери уланып келген. Аял зордукчулардын коркуусунан улам кызы бул жөнүндө айтуудан коркуп жүргөнүн кошумчалаган. Сентябрдын ортосунда Ысык көл облусунун Барскон айылында 9 жаштагы кызды сабоого жана зордуктоого шектелген эки киши кармалып, тергөө абагына киргизилгени кабарланган. Камактагы Темирлан Султанбеков ачкачылык акциясын улантууда. Социал-демократтар партиясынын камактагы лидери Темирлан Султанбеков ачкачылык акциясын улантууда. Бул тууралуу Азаттык радиосу анын адвокаты Айбек Турдуевке шилтеме берип жазды. Адвокаттын айтымында Султанбеков 14-ноябрга караган түнү кармалгандан бери тамактана элек. Алгачкы 3 күндө ал сууда ичкен эмес. Күн мурун Султанбековдун Facebook барагына анын каты жарыяланган. Анда саясатчы коркпой турганын, асынып же кан тамырын кеспей турганын жазган. Ал социал-демократтар шайлоодо жеңишке жеткенин белгилеген. 15-ноябрда Бишкектин Свердлов райондук соту Темирлан Султанбековду жана анын эки партиялашы Ирина Карамушкина менен Роза Турксеверди 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Үчөө тең шайлоочулардын добушун сатып алуу иши боюнча айыпталууда. 13-ноябрда укук
коргоо органдары социал-демократтардын Бишкектеги кеңсесинде тинтүү жүргүзүшкөн. Андан соң милиция Ирина Карамушкина менен Данияр Чолпонбаев добуш сатып алуу жөнүндө сүйлөшүп жатат делген телефондук сүйлөшүүнүн аудиосун тараткан. Бишкек милициясынын маалыматына ылайык тергөөнүн жүрүшүндө алар шайлоочулардын ар биринин добушун 1000 сомдон сатып алууну уюштурганы аныкталган. 17 ноябрда Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутаттары шайланды. Кылмыш ишине байланыштуу социал-демократтар партиясы Бишкек шаардык кеңешин шайлоого катышуудан четтетилген. Бүгүн футбол боюнча Кыргызстан курамасы Иран менен ойнойт. Беттеш Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтөт. Башталышы 20:00-дө. Оюнду түз эфирде УТРК Спорт жана кабелдик түйүндөрдөгү Кыргыз Спорт ТВ каналдарынан көрүүгө болот. Футболго байланыштуу шаардагы бир катар көчөлөр жабык болот. Фрунзе көчөсү Тоголок молдодон Панфилов көчөсүнө чейин, Тоголок молдо көчөсү Чүй проспектисинен Фрунзе көчөсүнө чейин. Кыргызстан курамасы 2026-жылы өтө турган дүйнө биринчилигине тандап алуунун 3-чү баскычында А тайпасында ойноп жатат. Учурда ак шумкарлар 3 упайы менен тайпадан 5-орунда келүүдө.